берүүбүздү улантабыз. 3-июнь бүгүн алгачкы конокторубуз дагы бүгүн студиябызда. Жакында дебедимби? Ооба, жакында орозо айы башталат, эң сонун ыйык күндөр башталат. Ошол тууралуу дагы мынакей бүгүн жашынакай иш-чара өткөрүшөт экен орозо айынын урматына. Бүгүн бизде конокто Ума Ислам журналынын редактору Майрам Сатарова. Жана ошондой эле ыктыярчылар Акыйкат Тыныбеков жана Жусупов Бекжандар бизде конокто. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Көрүңүздөр абдан кубанычтабыз. Кудайга шүгүр. Манайыңыздар жакшы келе жаткан ушу ыйык айыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат сизге. Келиңиздер, бүгүнкү иш-чара тууралуу кечинде өтөт, Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиздер. Эми биз бүгүн Рамазанга карата, Рамазан айына карата түштүк дарбазаларда Рамазан жан дүйнө майрамы деген аттуу биздин марекебиз болот. Баарыңыздарды чакырабыз. Биринчи бул билектерди эметип коелу, тапшырып коелу анан кийин. Макул, биринчи билекти тапшырайлы. Бул жума майрамыңыз барбы? Эң сонун майрам. Бүгүнкү майрамга баягы сиздерге кичине бир белек алып келдим. Жок, мен көгүн албайм. Калган чоң рахмат редакциябыздарга. Калганын бул жакта режиссерлорго, операторлорго беребиз, Чоң рахмат. Эң негизгиси учур бербеш керек. Ооба, учур бербеш керек. Андан сырткары биздин футболкалар бар. Өзүбүздүн журналдын футболкалары. Ошону көрсөтүп. Бул да бизге кош керек деп эле Бул эле сиздерге бар. Булар сиздерге анан аябай сонун экен. биздин журналдан, биздин редакциядан журналды алып коюңуздар. Сонун журнал бар. Мунун ичи менен сөзсүз түрдө таанышып чыгабыз. Ислам тууралуу журнал десек болот, Журнал. Бул интеллектуалдык ислам журналы деп койсок болот. Кыргызстанда биринчи жолу ушундай деңгээлде исламды көрсөткөн современный деп глянцевый журнал. Иш-чарага кайра кайрылсак, Иш-чарага кайтсак болот. Деген баягы шариктерди көрүп эле кичинекей балдар окшоп чыргап Бүгүн кетти. 3-июнда саат 6-да түштүк дарбазаларда биздин марекебиз болот. Ал жерде эң негизги максаты Бишкек шаарынын тургундарында майрамдык сезимди пайда кылуу. Биз жаңы жылды күтөбүз, 8-мартты күтөбүз, бирок мындай Рамазан айыны биз антал эле күтпөйбүз да, чын ачыгына келгенде. Ошол биз аракет жасап, шариктерди көрүп тастап, жакшында ак футболкаларды кийип, ошо түштүк дарбазага барып, жерде сейил багы, элдер эс алганы келишет. Ошолорго Рамазан тууралуу маалымат берип, ушундай майрамдык сезимди ойготуп, жакшы интеллектуалдык конкурстар болот, жана акырында концерттик программа болот. Турда Кунязалиев, Бурюса Умар, жана уйгурлардан, жана Пакистан, Индиядан келген коноктор бизге жакшы концерттик программа коюп берет. Бардыгы халал, келиңиздер. Саат канчада башталат? Саат 6-да башталат. Саат 6-да, кечки 6-да түштүк дарбазадагы паркта болот. Баарыңыздарды чакырабыз, келиңиздер. Ар кандай сыйлуу белектер, Бул жакшы. чириндиктер, келип кетиңиздер. Ошондо Майрамжы айтсаңыз, сиздер деген биргеликте кызматташып жатасыздарбы? Сиз деген журналдын редактору болсоңуздар, балдар менен, жигиттер менен. Чогуу биргеликте өткөрүп атасыздар. Биз ушул журналдын астында ар кандай мааракелерди өткөзгөнгө ниет кылып өткөзүп турабыз дайыма эле. Анан Рамазанга карата бул экинчи жолу, былтыр да кылганбыз, ушундай флешмоб, анан түштүк дарбазадагы паркта конкурстарды өткөрүп, балдарды сейилдетип, анан быйыл кичине жакшыраак дагы башка ойлор дагы келди. Мындай концерт коюп, нашид деп коет, нашидтарды ырдап, бири-бирибизди биримдикке чакырып, улутка карабай, полго карабай, бири-бирибиз бирге болойлу, Рамазанды күтөйлү деп ошондой мааракени өткөзөйүн деп атабыз да. Жакшы, негизи бул нерсеге аябай жакшы ушундай позитивдүү жана заманбап көз карашта кадам таштаган экенсиздер. Негизи көбүнчө ушу Рамазан жөнүндө мечиттерден анан кийин агаларыбыздан угуп эле калчубуз да. Ушул идея кимге таандык болду? Ушундай интерактив, эл менен эл болуп, ушундай элге жөнөкөй жана ушундай жакшы позитивдүү маанайда жеткирүү. Ушул идея былтыр бизге келген, анткени биздин коллектив жана биздин ыктыярчылар бүт жаштар, анан исламды кабыл алган, жакшы кабыл алган. Анан ошондуктан мындай отуруп, мындай исламды башка жактан, позитивдүү жактан көрсөтсөк, ушундай жаштар бар, кызмат кылган. Анан ошон үчүн былтыр ушундай футболкаларды өзүбүз
ойлоп жасаганбыз. Бул эксклюзивдүү деп койсок болот. Анан былтыр аябай популярдуу болуп, башка өлкөлөрдөн дагы бизге жазган болчу да. Ушул футболкаларды кайсыл жактан алсак болот деп. Анан ушул былтыр мечиттин жанында башка жерлерде ушул футболкаларды сатып, анан ошол акчаларды биз муктач балдарга ушундай ошолорго кайрымдуулукка колдонобуз. Себеби дегенде жаштарды баягы көңүл бурдуруш аябай кыйын. Бул айнача сиздерге чоң рахмат, азамат, сиздер аябай жакшы иш баштапсыздар. Эми бирден айтып коеюн, сиз деген 18:00 деп коюңуз. Сиз түштүк дарбаза бүгүн деп бир сир айтып коелу, баягы бардык биздин көрүүчүлөргө да бир рет маалымат болуп кетсин, рекламаларды укмуш деп момундай берет го, ошентип. Бүгүн 18:00 18:00 түштүк дарбазада. Силерди күтөбүз. Чоң рахмат. Биз дагы барганга аракет кылабыз. Эң башкысы сиздер орозо кармайсыздар буюрса. Буюрса баарыбыз кармаганга аракет кылалы. Урматтуу достор, бүгүнкү майрамга сиздер дагы кош келиңиздер. Бардыгыбыз барганга аракет кылалы. Бул деген чынында эле баягы жан дүйнөнүн майрамы орозо. Эң ыйык майрам орозо. Майрамыңыздар куту болсун.